улутташтыруудан коркпош керек. Бул мыйзамдуу жол. Ал үчүн барлык саясий күчтөр биригип туруп, мындайча айтканда Совет Безопасности өткөзүлүп туруп, президент өзү чечим кабыл алып туруп, бардыгы биригип туруп, бул кадамга таза болбосо барыш керек. Таза болбосо барыш керек. Кумтөр маселесин чечишибиз керек. Тилекке каршы менин убактым жеткен жок. Мен Темир Аргенбаевичтин жетекчи кылдым, топтун жетекчиси кылдым. Убакыт жеткен жок. Убакыт бир жыл калганда мен чечет болчумун бул маселени. Нары же бери болмокпуз. Мен премьер-министр болуп турган кезимде атайын кумтөр боюнча комиссия түзгөм. Темир Аргенбаевич ошону жетектеген. Убакыт жетпеди. Убакыт жетсе кумтөрдүн тагдырын чечмекпиз. Сиздер ээлеген кызматты дагы бир топ биздин жарандарыбыз ээлейт. Бирок жасаган ишиңерге чоң баа берет. Кайдыгерлик мамиле кылбаш керек. Каршысыңарбы? Бул жеке менчик компания эмес. Жеке менчик болсо, силер сотко бермексиңер. Соттошпойсуңарбы? А эмне соттошпойсуңар? Биз менен эсептешпесе, 32% бар менен эсептешпесе, каалагандай неметип берсе, анда эмне кереги бар бизде ошо СНТРга мүчө болуп? Мы пойдем на расторжение соглашения деп, эмне бул маселени көтөргөн жоксуңар? Силер унчукпай отурбайсыңар? Урматтуу Кыргызстан жарандары, саясат бир тараптуу болсун. Эч маселем жок бир саясат. Бирок эми коргой турган учур келди да. Болгону бир чоң 5-6 кеңибиз болсо. Кудай урат мына келишимди түзгөндөргө. Макулдукту бергенге кумтөр жөнүндө. Акаев жаман бүткөн, барды жаман бүтөт. Көрөсүңөр. Чыккынчылык келишим болду мына. Чыккынчылык келишим болду.